Сыйкыр менен 3 түрлүү адам ооруйт. Биринчи түрү бул катуу ооруйт, ошол сыйкыр менен жада калса өлүшү мүмкүн. Бул ким? Бул сыйкырчылар, бакчылар, көз ачыктар өз түрү. Алар сыйкырдын эң оор түрү менен ооруйт. Бир эле өзү оорубастан жада калса, жети тукумуна чейин ошол сыйкыр зыян берет. Сыйкыр менен экинчи ооруган адамдын түрү бул көз ачык бакчы эмес, бирок көз ачыктарга, бакчыларга, сыйкырчыларга баргандар. Ал кандай максатта баргандын айырмасы жок. Жолун аштырайын деп, уюн жоготуп, коюн жоготуп, кыскасы көз ачык бакчыларга бир эле жолу бара турган болсо, демек ал адам дагы сөзсүз түрдө сыйкырланат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи аларга баруудан катуу тыйган. Ал эми үчүнчү түрдөгү адам бул дагы сыйкыр менен ооруйт. Бул сыйкырчы эмес, сыйкырчыга барган дагы эмес, бирок бирөөлөр аркылуу окулуп калган адамдар. Мындай учурларда бүгүн өтө көп. Көрө албаган жумуштун айынан, бийликтин айынан, акчанын айынан ушундай бири-бирине окулган дуалар дагы эгер өзү барбаса дагы бирөөлөрдүн окуган сыйкыр дуалары таасир бериштиги мүмкүн, эгерде ал өзүн коргой турган ибадаттары, зикирлери жок болгон болсо.